Ey 15'teki balladay көтөргөндө салмага берген экен Кудайым берекелүү баланы көзү каткан бактөлөт көтөрүлбөп алгана озатмакка баланы озуна эмчек салгана өзөгүнүзө бир соруп өлө жазып калгана сандык толомай деди салгын кошоп ал деди 2-3 карым май алып эми озуна сал деди. Арбаңыздар, мен Ыдырысов Арсен, Ош шаарындагы Алишер Набай атындагы мектеп лицейинин окуучусу. Азыркы учурда 6-класста окуймун. Мен негизи Манастын чөйрөсүнө аралашканыма 1 эле жыл болду. Анан негизи мурунтан баштап эле айтчу элем. Анан кийин анча кызыкпачу элем. Нөлөбойдон эми ошо 1-класста алифбе майрам бүтөөрүндө ошо баягы алифбедеги Манасты айтып, ошодон гана мен класс жетекчиме ыраазычылык айтам. Ошол эжеке мени ушул немеге чейин алып келип отургузуп турат азыр. Терең ыраазычылыктарды айтам. Менин азыркы учурда устатым Нурбек Талантбеков. Ал ушу бизди Манас чөйрөсүнө аралаштырып, жалган сүйлөөгө, дагы башка нерселерге үйрөттү. Тартынбоого. Манасчы деген бул мындай чоң нерсени алып жүрөсүңөр, силер уже чоңойдуңар, чоң нерсени алып жүрөсүңөр деп бизге эскертет. Ошо азыркы учурда дагы мен чоң манаслар менен аралашып, жакшы сөздөрүн угуп, жакшы аралашып жүрөм. Астынан алып чейирде оң эмчегин салгана, абалкасы су чыкты, экинчиси су чыкты, үчүнчүсү кан чыкты, чыдай албай ошондо байбичеден гана жан чыктың, чыгарып алып ошо үйдөн эч кимде эле манасчылык жок, Манаска эч ким айтпайт, Манас эч ким айтпайт. Мен өзү кичинекей кезимден ырга кызыкчу болдум. Ырдап, мындай ырчы болом деген ниетте элем. Азыр болсо манасчы болоюн деген ниеттемин. Себеби мына азыр кыргызча сүйлөбөй, жалаң кыргыз болуп дагы мындай жүрөгүн орус немелерге арнап койгондой болгон да. Бир гана кыргызча сүйлөбөйт, анан орусча сүйлөп неме кылгандарга Манасты жеткизип, Манасты арбытып, ошон үчүн айтып жүрөбүз. Тайрага өзүн салгандыр, суудан өлүп калгандыр, барса өлүп денесин балык жутуп алгандыр. Баянсыз түйнө жалгандыр, кыйын суук атын ыйлады, баласы жашын тыйбады. Аярдын кыйын иши деп, алда кандай киши деп, аңырайып ал жерде айран болду Келдербек. Арманда өлдүк каным деп, арман кылбай жаным деп, кандайлыктан бүгүндө кайтып жаным калдым деп, кайын суу салды айгайды. Демек, бул жерде эмне жөнүндө сөз болуп атат балам? Ошол Келдербек жөнүндө. Келдербек жөнүндө сөз болот. Алар жаттап атканда негизи манасчылык деген бул өтө кыйын экен. Айтышка оңой да. Элдер айтып кое берет, бул оңой эле да, бул ыр сыяктуу эле да, мындай айтып койсоң болот деп. Бирок ал мындай жан дүйнөң менен, өзүңдүн жүрөгүң менен гана айтышың керек экен. Бир гана жаттап коюп, жүрө бербестен ага дагы мындай эмгек жасап жүрүп, жүрүм турумуңду оңдосоң гана манасчылык деген атка, наамга конот экенсиң. Сегизде союп жентекте, тоюнбаган тоюнуп, топтогон малдар союлуп, аштын баары тоюнуп, ар түрлүү малдар союлуп, балдар катын жетектеп, май көтөрүп этектеп, бай жакып кайдаң экен деп, айылдагы жигиттер баары шашып энтеңдеп. Көп деле манасчыларды угам. Мен Рыспай Исаковдукун угам, дагы Саякбай Карлаев атабыздыкын угам. Кече күнү эле неме кылган Жусуп Мамайдыкын тиктоктон көрдүм. Ал дагы ошо айткандарын мындай кайрыган жерлерин жаттап алгам. Ошодон анан ары Салимбай Турсунбаев атабыздын вариантындагы чоң казаттагы дагы жаттагам, анын дагы варианттарын уккамын. Угуп, мени негизи манасчылар Салимбай атаңа окшош экенсиң дей беришет. Келечекте ошо манасчы болуп, Саякбай атамга окшоп баардык элге, жерге таанытып, керек болсо чет өлкөлүктөргө да кыргыз сүйлөп, кыргыз үчүн жүрөк сого турган кылышым деп каалайм. Сен Манас айтып аткан мезгилде окуянын чулгундуу жерине келгенде, окуянын жеткен жерине келгенде аябай берилип, образга кирип, ошол жердеги окуяны ачып көрсөтүшүң керек, балам. Мынтип колдорум. Ооба, сөзсүз түрдө кыймыл болуш керек.
мындай караганда мимика болуш керек, окуянын кандай жерине келгенде ошол жерге жараша эмне кылыш керек, кыймыл көрсөтүш керек, балам. Мына ошондой калганда биз манасты эмне кылабыз, кенен жеткирип чагылдырып бере алабыз да. Бир күнү ошентип текис жатай албай уктап калдым. Уктасам эле түшүмдө биздекилер ушундай болуп согушуп, мындай Айкөл Манас атабызды түш көрдүмбү, жандай эмеспи билбейм, бирок турсам башкача жан дүйнөм мындай сергип башкача болгон да. Баланы жакып алгана, бала деген шуу деп баркырап ыйлап калгана, кубанды жакып ыйлады. Кузакта бала туйлады, баланын үнү баркырап. Айбатынын атасың эң бар бою калтурап. Баркырап ыйлап баласы, жолмоп тамак карады. Ата кетси бай жакып, аяк колун кармагы, алы келбей баратты. Балаң кандай ыйлак деп, байбичени карады. Биз ушу кыргыздын тарыхын билүү үчүн, анан кыргыздар кантип жашап келген, кандай кыйынчылыктарда, кандай жыргалчылыктарда жашап келгендигин билүү үчүн көптөгөн музейлерге келебиз. Буга чейин Манастын музейине барганбыз, Таластагы. Ал жактагы эң мындай кызыктуу нерсеси Каныкейдин элечеги менен өзүнүн көйнөгү 50 килограмм чыккан экен. Манас атабыздын бешиги да аябай чоң болгон экен. Ал негизи төрөлгөндө эле 5 килограммдан өйдө болуп төрөлгөн экен. Андан сырткары дагы анын көтөргөн куралдары дагы өтө оор болгон экен. Мисалга келтирсек, согушка кийип бара турган темир кийимдеринен, ок өтпөгөн кийимдеринен бардыгы кошулуп, ал дагы 50 килограммды ээлейт экен. Андан сырткары дагы алардын кантип өткөнүн, ким менен мушташканын, ким менен согушканын бардыгын чагылдырып, ушул сыяктуу таштардан жасап койгон экен. Анын ичи дагы кенен, ушул эме Оштогу музей дагы ушул сыяктуу жакшы. Баягы Манас айтканда көзүмө бир гана Манас элестетилбейт. Анын элеси келбейт, кыргыздын тарыхы, андан сырткары дагы анын согушкандары бардыгы элес болуп чагылдырылат. Бирок ал көп деле чагылдырылбайт. Ошондо мындай берилип айтканыңда гана чагылдырылып кетилет. Байча сөзүн салгана, багайын деп атасы, байжак көзүн салгана, маңдай жазы башы куш, бар боюнда турат туш, кочкор тумчу кош кепик, көркү калча көзү тик, жабай колу жаркабак, жабы жазы эки узун, эмин өзү көрүнөт, алган жайса кол ачык, аттанып чыкса жол ачык, алтын өзү көрүнөт, чолбурсмайын жон билек, чоруну калың ташырак, жылмага вак чулдуз көз, бери кулак чолбурташ, бөлөкчө туруу бар экен, куз кылган болсо Кудайым, эми Кудайдан жашын сураймын. Мен Манас атама окшогум келет. Манас атам үзүлгөн, улаган, чачылган, жыйнаган баатыр болгон. Мен мына ошол Манас атама окшоп күчтүү болуп, айкөл болуп, тайманбай эли жерими коргош үчүн ушул кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанам. Кеткен аналар кегимде, кеп алганын көрөрмүн, кетирбесең кебимде, өткөн аналар өчүмдө, өч алганын көрөрмүн, өлтүрбесең өзүмдө, батак ниет жоголду, байжакыттын ниетинен, бар Кудайым берген деп, баланын өтү бетинен, байжа сөзүн салгана, багайын деп атасы, байжак көзүн салган.